Саламатсыздарбы, ынтымактын эфирдик убактысын назар апталык берүүсү улантат. Адаттагыдай эле бул берүүдө өтүп бара жаткан жуманын эң маанилүү делген окуяларына кеңири токтолобуз. Бүгүнкү чыгарылышта. Быйыл туристтерди Кыргызстандын түштүгүнө тартууга өзгөчө көңүл бурулат. Дагы көпүрөөк саякатчыларды бул жакка тартканга аракет кылабыз. Өлкөдөгү төрөт үйлөрүндө таштанды ымыркайлар үчүн атайын жай ачылышы мүмкүн. Бул өзү мамлекеттик саясатка туура келбейт. Кара Суу районундагы Папан айыл өкмөтүнүн жашоочулары жолду сактап калуу аракети менен жергиликтүү бийликке кайрылат. Бизге таразы коюп берсе ошол чечилет да. Прицеп сүдүрүп каттайбы, кааласа 7 тонна жүктөйт, кааласа 10 тонна жүктөйт. Баткен шаарында жогорку кеңештин насыбайга тыюу салуу боюнча сунушталган мыйзам долбооруна каршы митинг уюштурулду. Быйыл Кыргызстанга келе турган туристтердин саны көбөйүшү мүмкүн. Ошондой эле Ысык көлдөгү туристтик сезон бир ай мурда башталат. Туристтерди Кыргызстандын түштүгүнө да тартууга өзгөчө көңүл бурулушу күтүлүүдө. Азыркы тапта туристтик сезонго карата даярдыктар көрүлүп, иш программалар түзүлгөн. Анда эң оолу тарыхый жана эс алуу жайларды жарнамалоого басым жасалат. Анткени саякатчыларды тартууда туркомпаниялардын эле жасаган аракеттери жетишсиз. Ошол себептүү мамлекеттик деңгээлде тарыхый жайларды даңазалаган фестивалдар уюштурулат. Өлкөнүн түштүк аймагы чет элдиктерди эмнеси менен тарта алышат? Кабарчыбыз Хамчыбек Ходжаев сөз кылсын. Маалыматтарга ылайык Кыргызстанга жылына миллиондун тегерегинде туристтер келишет. Анын 20 миңдей гана өлкөнүн түштүгүндө саякат жүргүзүшөт экен. Бул көрсөткүч республиканын түндүгүнө салыштырмалуу бир топ төмөн. Анткени менен өлкөнүн түштүк аймагына да туристтерди тартуучу чоң мүмкүнчүлүктөр бар. 3000 жылдык тарыхы бар Байыркы Ош шаары, анын ичинде Сулайман тоосу чет өлкөлүк туристтерди кызыктырбай койбойт. Буга кошо эле тарыхый мурастардын бири болгон Өзгө мунарасы жана Караханилер дооруна таандык күмбөз эң чоң роль ойной алат. Жаратылышы жагынан да кооздугу менен өзгөчөлөнүп турган эс алуучу жайларда өлкөнүн түштүгүндө кеңири орун алган. Алсак Сарычелек, Арстанбаб, Карашоро, Апшырата сыяктуу кооз жайларды тилге алууга болот. Мындай кооз жайларга бай болгонубуз менен бирок шарттарды түзүү жагында кемчиликтер бар. Ошол себептүү чет элдик саякатчылар күтүлгөнүнөн 70% аз тартылууда дешет туристтик компаниянын өкүлдөрү. Туристтер жөнөкөй эле жерлерге келе бербейт. Азыр бардыгы бизде коммуникация аябай жакшы иштеп калды. Интернет, сайттар келердин алдында ошол аябай жакшы информация алып келишет да. Туристтердин келиши үчүн биздин эң биринчи инфраструктурабыз аябай жакшы болуш керек. Аларга комфортный условиялар жакшы болуш керек. Санитарный состоянияларыбыз жакшы болуш керек. Культурабыз жакшы болуш керек. Тазалыгыбыз жакшы болуш керек. Адистердин айтымдарында бул багытты өнүктүрүүдө өлкөнүн түштүк аймагында мамлекет тарабынан көңүл бурулбай жатыптыр. Чет өлкөлүк саякатчыларды тартууда жеке туристтик компаниялардын жарнамалоосу жетишсиз. Андыктан мамлекеттин салымы да зарыл болуп турат. Ошо түштүк регионго келип, ошо департамент туризмдегилер келип, туристтик компанияларды жыйнап, жыйын өткөрүп, туугандар, неме камчылыгың бар? Şu turizmi өнүктүрүү үчүн неме иштерди кылсак жакшы болот. Дагы көпүрөөк саякатчыларды бул жакка тартканга аракет кылабыз деген нерселерди бул жерде айтып кетсе, же болбосо бизге материалдык жактан эмес, моралдык жактан жардам боло турган болсо өтө жакшы болмок. Өлкөгө туристтердин басымдуу бөлүгү Европадан жана Кытайдан Улуу Жибек жолу аркылуу келишет. Тарыхый жерлерди көрүп, кыргыз маданиятын, каада салтын көрүүгө жана билүүгө кызыктар. Алар канчалык көп келсе, ошончолук каражат түшөөрү күмөнсүз. Биз ошондой өзүбүздүн кыймылыбыз менен, ошондой өзүбүздүн тууру жолубуз менен туризм аркылуу мен билем өнүксөк болот. Кыргызстан эртеге туризмдин бир ошо Малайзияга окшогон, Турцияга окшогон, Испанияга окшогон, Францияга окшогон туризмдин борборуна айланышка көзүм жетет. Муну үчүн биздин аракетибиз керек, бизге мамлекет жактан поддержка керек. Ал эми Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымдашынча, өлкөнүн түштүк аймагында туризмди өнүктүрүү 2016 жылга өзгөчө планга коюлуптур. Алсак быйылкы жылы май айында Ошто этникалык фестиваль өткөрүү алдында турат. Ошондой эле тарых жана маданият жылынын алкагында туризмге байланышкан иш-чаралар көбүрөөк өткөрүлөт. Боюнча атайын иш-чаралар кабыл алып, туризмди өнүктүрүү боюнча бүт райондорго, жерлерге, тиешелүү мекемелерге берилип, бул анын иш пландын аткарышы көзөмөлгө алынып турат. Акыркы жылдары өлкөгө туристтердин агымы акырындык менен өсүп жатканы байкалып жатат.
Бирок бул багытты өнүктүрүү үчүн ага сөзсүз туристтик компаниялар менен мамлекет биргеликте иш алып баруусу зарыл. Камчыбек Ходжаев, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Өлкөдөгү төрөт үйлөрүндө таштанды ымыркайлар үчүн атайын жай ачылышы мүмкүн. Мындай демилгени Саламаттыкты сактоо министрлиги көтөрүп чыкты. Ага ылайык ар бир төрөт үйүндө баласынын арылгысы келген аялдар үчүн наристени салып кете турган атайын коробкалар коюлат. Министрлик ал менен өз ымыркайларын өлтүрүп, көчөгө, ажатканага таштап кеткен учурларды алдын алууга болот дешүүдө. Талдоочулар болсо, эгер демилге колдоо тапса, таштанды балдардын саны кескин өсүшү мүмкүндүгү деп жатат. Демилгенин оң жана терс жактары тууралуу каарчыбыз Камчыбек Ходжаев сөз кылсын. Соңку мезгилдерде өз баласын көчөгө, ажатканаларга жана таштанды жайларына таштап кеткен учурлар көп катталууда. Ал турсун ымыркайына мыкаачылык менен кол салган фактылар да жок эмес. Акыркы 4 ай ичинде эле өз баласын өлтүрүүгө аракеттенген 10га жакын учур катталды. Жакында эле Ош шаарында 2 жашар баласын таштап кеткен тергөө учурунда ымыркайды муунтуп өлтүрүүгө аракет жасаганы аныкталган. Bir ay мурун Ош шаарына чекти жайгашкан айылдардын биринин тургуну өзүнүн 2 жашар баласын биринчиден үй шартынын бауга каражаты жетишпестигинен, экинчиден өзүнүн өмүрлүк таштап кеткен өмүрлүк жолдошун өчөшүп, уул баласын 2 жашар баласын Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн бирине түнкү саат 9-да таштап кеткен. Мындай терс көрүнүштөрдү алдын алуу максатында Саламаттык сактоо министрлиги төрөт үйлөрүнө ымыркайларды калтыруу үчүн атайын корзиналарды уюштурууну пландоодо. Министрлик бул жаңычылдык менен таштанды балдардын өлүмүн азайтууну көздөп жатат. Ошол боюнча биз азыр алардын дагы мындай иштерин кандай болот, эмне болот, ошол дагы биз угушубуз керек. Бияктан дагы өзүбүздүн мамлекетибиздин эмесине жараша биз дагы адаптация кылышыбыз керек. Эми кыргыздын негизи мындай нукура кыргыздын эмесинде мындай бала таштап мындай эметкендей мурун эле жок болчу да. Уюшулган коробкаларга баласынан арылгысы келген энелер ымыркайын таштап кетсе болот. Ал жашыруун түрдө ишке ашып, анонимдүүлүккө 100% кепилдик бар. Ташталган ымыркайлар балдар үйлөрүнө өткөрүлүп берилмекчи. Ал эми жарандык коом өкүлү Зейнеп Эшмуратованын айтымында бул жаңычылдык кароосуз балдардын санын кескин өстүрүп жибериши мүмкүн. Анткени айрым энелер өздөрүнүн жашыруун максатында ымыркайларын балдар үйүнө берүүдөн батынбай келишет. Ошондуктан бул аларга чоң мүмкүнчүлүк бере алат. Бул өзү мамлекеттик саясатка туура келбейт. Себеби биз үй бүлөнүн баалуулугун жогорулатабыз деген аракеттерибиз мамлекетте азыр туура эмес, өтө көп өлчөмдөгү акча каражаты менен иштеген жатак типтеги мекемелерди кайра жоюп, алардын ордун алмаштыруучу, аларга альтернативдик, жакшы, ыңгайлуу шарттагы кызмат көргөзүүчү кичи малогабаритный дейт да, кичи типтеги кармоо жайларын уюштуруп атабыз да. Азыркы тапта Саламаттык сактоо министрлиги долбоорду даярдап коомдук талкууга алып чыкты. Толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген соң жогорку кеңештин кароосуна жиберилет. Кошумчалай кетсек, бул система чет өлкөлөрдө тажрыйбаланган. Анда атайын терезелер орнотулуп, ымыркайды салуучу корзина коюлган. Мындай жерге наристелерди калтырып кеткен учурда эч кандай жоопко тартылбайт. Камчыбек Ходжаев, Мунарбек Арзбек уулу, Ынтымак, Ош облусу. Төрөт үйлөрүндө таштанды ымыркайлар үчүн атайын жай ачуу зарылчылыгы барбы деген суроо менен шаар тургундарына кайрылганбыз. Коомчулуктун пикирин төмөнкү сурамжылоодон көрүңүз. Негизинен туура эле болчу. Азыр бардык эле адамдар ар кайсы жерлерге таштап атат да. Анан ошолорду чогултуп, эми чеке башка жактарга алып барса жакшы болмок биз үчүн эле. Каршымын. Себеби эмне? Өзү төрөш керек, баласын мындай каалаган баланы төрөп, аны эрежеге жеткириш керек. Анан төрөп туруп таштай турган жер болсо андайлар көбөйүп кетет менин оюмча. Таштаган аялдар. Катта күнөө болот да балам. Азыркылар ошондой кылып ал жерге таштай берсе, каттага кичике немеси тийип калат да убалы. Ондой кылышпасын, ондой болбосун. Мен ошону эч ошондой кылгандарына мен жооп бербейм. Таштанды балдарды алар жай уюштурган туура деп ойлойм. Себеп
ал жайды уюштурбаса балдар ар кандай жерде калышы мүмкүн. Ошол жайды уюштурса бала ошол жайда өсөт, өнөт жана жакшы тарбияланат деп ойлойм. Туура эмес, ошо төрөөнү багыш керек. Төрөй коюш керек ошо. Кара Суу районундагы Папан айыл өкмөтүнүн жашоочулары жолду сактап калуу аракети менен жергиликтүү бийликке кайрылат. 20 тоннага ылайыкташып курулган көпүрөлөрдөн азыр 60 тоннага чейин жүк алынып өтүлүүдө. Тургундар бузулган көпүрөлөрдү оңдоо талабы менен алгач хоолардын ээси Жалил Атамбаевга кайрылышкан. Атамбаев жолдорду оңдоп берүүдөн баш тарткан соң айыл өкмөткө тараза коюп берүүнү суранып жатышат. Теманын уландысы кийинки материалда. Бир алма көмүр кенинен жүк алып өткөн транспорттор мына ушул жол менен гана өтүшөт. Анын айынан оор жүккө туруштук бере албаган көпүрөлөр. Бир жылда бир гана жолу мамлекет тарабынан оңдолуучу жолдор бузулуп жатат. Бизге мамлекет жактан салынган нерселер тез бузулуп кетип. Гарантиясы 30 жылдык нерселер 5 жылга жетпей талкаланып кетип. Анан өзүбүз элдер чогулуп акча чогултуп, мынантип жолдорго шагал төшөп жылда ушундай кылабыз. Бул холор ушинтип каттаса 1-2 жылда дагы талкалап салса анан мамлекетке арыз жасаса эле оңдобойт олар себеби гарантиясы менен берген үчүн неме болот. Ошого биз эл чыгып ушу хотя жолубуз болбосо дагы көпүрөбүздү сактап калайлы деген неме менен ушинтип чыгып отурабыз баардыгыбыз. Кожокелен айылынан Ошко жеткиче 7 көпүрө бар. Алар өткөн жылы 30 жылдык кепилдиги менен пайдаланууга берилген. Бирок мындан оор жүк ташуучу транспорттор өткөнүнө байланыштуу 1 жылга жетпей эле бузула баштаптыр. Негизи көпүрөлөр 20 тоннага ылайыкташтырылып курулган. Ал эми азыр мындан өтүп жаткан хоолардын өзүнүн эле салмагы 20 тоннага жакын. Алардын ар бири 30-35 тонна көмүр алып өтүшөт экен. Норманы сактабай, тактап айтканда 50-60 тонналык жүк менен өтүп, жолду бузуп жаткан хоолар 5 арча компаниясына таандык экенин тургундар айтышат. Бирок айрым айдоочулар Жалил Атамбаевдин колунда иштебегенин билдиришти. Жалил аканыкы деп айтып коет, билбейм, Жалил аканын немеси тиешеси жок да. Документальный карап келгенде Жалил аканын немеси жок экен. Улан деген неменин атында карьер. Ошо жерге барабыз, ошо жердеги чоңдорунан көмүр алабыз болду. Перегруз боюнча неме айтсак, КАМАЗдар деле 15 тонна ташыйт, перегруз болот. Ховасы деле перегруз болот. Чындап перегруз боло турган болсо, Кыргызстанда техниканын вообще жүрүшүнүн кереги жок болуп калат да. Тургундар бузулган көпүрөлөрдү оңдоо талабы менен алгач хоолардын ээси Жалил Атамбаевге кайрылышкан. Атамбаев жолдорду оңдоп берүүдөн баш тарткан соң айыл өкмөткө тараза коюп берүүнү суранып жатышат. Тараза коюлса, биринчиден салмактык норма сакталат, экинчиден түшкөн каражат айыл өкмөттүн бюджетине түшүп, ага жолдор оңдолмок дешет. Жекелеринде эми оякпай бир 70-80 КАМАЗ бар. Ошолор келиштик өзүбүз. Бири-бирибизди тарбиялайбыз, Кудо кааласа. Алла колдоп турса. 13 тонна, 14 тоннадан ашык жүк жүктөбөй турган кылдык. Бул норманы бузган эми мынау кытайский машиналар, мынау Жалил Атамбаевдин көмүр кени иштеп баштады. Бирок бул менде бир менчик машина жок деп атат. Эми оягын Алла билет, кимде бар, кимде жок. Бизге тараза коюп берселер ошол чечилет да. Прицеп сүдүрөп каттайбы, кааласа 7 тонна жүктөйт, кааласа 10 тонна жүктөйт. Биз ошол өзүбүздүн сөзүбүзгө жооп беребиз, Кудо кааласа. Өзүбүз тарбиялап алабыз. Айыл өкмөт тарабынан аймакка тараза көзөмөлүн коюу аракеттери көрүлгөн. Бирок өткөрмө пункту ачууга уруксат берилген эмес. Биз айыл өкмөт бул мамлекеттин жолу болгондуктан биздин ички жол эмес экен. Биз ал жактарга кайрылып көрсөк, алар 20 тонна неме беришти. Андан ашканына биз эгер ошол Ош Нокат жолундагы турган таразыдан биз өзүбүз ошол жерден текшерип, ал жерден ош тараптарын өзүбүз алып алабыз деп ошондой жооп беришкен бизге. Бизге атайын андай таразы көзөмөлүн коюп бергенге болбойт экен. Папан жолун сактап калуу үчүн жүк ташуучу унаалар арасындагы норманы көзөмөлдөө зарыл. Айыл өкмөт район акими менен биргеликте тараза пунктун ачуу өтүнүчү менен өкмөткө кайрылганы турушат. Буга чейин жолдон өткөн оор унаалар мобилдик таразалар аркылуу гана көзөмөлдөнчү. Бирок мобилдик топ күндүзү гана иштейт. Ал эми 50-60 тонна жүк менен өткөн хоолар негизинен түнү каттайт. Адина Досумбетова, Азам Бузриков, Ынтымак. Бул аптада Баткен шаарында жогорку кеңештин насвайга тыюу салуу боюнча сунушталган мыйзам долбооруна каршы митинг уюштурулду. Наразычылык акциясына Баткен районунун Дары айыл аймагынан 200-гө жакын жарандар топтолушкан.
Наразы тараптын билдиришинче, аталган айылдын дээрлик 90% кара тамеки эгип тиричилик өткөрүшөт. Дара айыл аймагы тоолуу болгондуктан башка эгин кылууга мүмкүнчүлүк аз. Эгер насыбайга тыюу салынса, негизги кирешебизден кол жуубуз деп тынчсызданышууда. Даралыктардын көйгөйүн кабарчыбыз Камчыбек Ходжаев угуп кайткан. Дара айылы тоолуу болгондуктан жергиликтүүлөрдүн басымдуу бөлүгү кара тамеки айдоо менен жан багышат. Фермерлердин айтымында башка эгин кылууда түшүмдүүлүк аз. Мындан улам аталган айылдын тургундары кара тамекиге тыюу салынуучу мыйзам долбооруна каршы. Içip alıp, alkaş olup, mast olup, şalmayan ölgönlerden, yaşlardan köp ketip otat. Bul arakta oğuzu kalbaytlar. Buna papırıstı, gavursan papırıstın betine yazıp koygan. Buna onda zelal, buna onda neme. Papırıst magazinke alsan 50 som. Naspaydın bir klası 50 som. Onu yeka çekersin. Bir naspayda ağdayırsan. Yerli bilip bilmem ama biz çaylagan deputatlarımız hazır bizge karşılık kılıp, buna onda tebeki bulvatsan, Bunlarda karşılık belirligi hepsi biz makul emas biz oğa. Маалыматтарга караганда Дара айыл аймагы боюнча 75 гектар жерге наспай тамеки сегилет. Жергиликтүүлөрдүн үй бүлөлүк киреше булагыда ишкерликтин бул түрүнөн көз каранды. Наспайды жасап саткандардын саны да ондоп саналат. Эгер мыйзам күчүнө кирсе, даралыктардын жашоо шарты кыйындарын жергиликтүүлөр айтышууда. Айрыкча Баткен району бул сигареттен, арактан алыс калкта бул жердин немеси ушундай. Элдин түшүнүгү. Ошондуктан биз сиздерден суранат элек ушул маселени так карап, анан кийин эгер муну токтотуп кое турган болсо биздин жашоо шартыбыз өтө оор абалга түшөт. Ал 7 соток менен тирикчилик өткөрүш өтө кыйын. Себеби элдин 90% жумуссуз. Калганы 1-2 гана мамлекеттик деңгээлде иштеген адамдарыбыз бар, мамлекетте иштейт. Мугалимдер, медиктерибиз. Калганы бардыгы ушул дыйканчылык менен гана тирикчилик. Чогулгандардын арыз муңун уккан район акими жана областтык аппараттын жетекчилери мыйзам азырынча күчүнө кире электигин түшүндүрдү. Андыктан тамеки өстүрүүчүлөр дыйканчылыгын уланта берсе болот. Обсуждение башталды. Азыр сиздердин сөзүңүздөрдү кагаз жүзүндө биз алып туруп, аким менен биз коштуруп губернатораттан керектүү жерге жөнөтөбүз. Сиздер жазганыңыздарды биз эсептеп жөнөтөбүз. Эсептеп туруп, ар бир адам канча алат бул эмеден. Сиздер эме кылсаңыздар, запет кылсаңыздар, канчага бул адамдар банкрот болот баягы айткандачы. Ошону биз эсептеп туруп, шашпай эме жөнөтөбүз. Бул жагынан эме кылыңыздар. Сиздердин сөзүңүздөр жетет. Дара айыл округу тоолуу аймак болгондуктан башка эгин кылууда түшүмдүүлүк аз. Андыктан калктын басымдуу бөлүгү кара тамеки айдоо менен жан багышат. Тамеки айдап орто эсеп менен 10 миллион сомго чейин киреше табышууда. Өндүрүлгөн продукция Орусияга экспорттолуп, калган бөлүгү жергиликтүү базарларда сатылат. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Жалал Абад облусунун Ноукен районунда цитрус жемиштери жетиштирилет. Салижан Закиров 10 жылдан бери банан өстүрүп түшүм алуу алдында турат. Ал алгач 2 түп банан көчөтүн алып келип өстүргөн. Арадан жылдар өтүп, тропикалык жемиштердин башка түрлөрүн да күнөсканада көбөйтө баштаган. Учурда анын короосунда цитрус өсүмдүктөрүнүн 20га жакын түрү бар. Тропикалык жемиштерди биздин климатка ылайыкташтырып өстүрүү сырлары кезектеги материалда. Салыжан Закиров банан өсүмдүгүн 2005 жылы коңшу Өзбекстан мамлекетинен алып келген. Алгач короодо өстүрүп, бирок түшүм ала алган эмес. 2 жыл мурун күнөсканага алып киргенден соң банан быйыл мөмө байлаган. Багбандын айтымында мында өстүрүлгөн банан кадимкисинен көлөмү жана даамы менен айырмаланат. Анан бул жагынан отдельно чыгып туруп мынакей. Мына жана кармайт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu кармаганы ошо 20-22ден мөмө берет экен. Гүл окшоп чыгып кармап келе берет да. Анан эгерде бул азык берсе мен ойлойм ушулардын баары эле кармаса керек деп. Ошо азыгы жок үчүн 150-180ге жакын мөмө кармайт экен. Банан кадимки эле кара топуракка эгилип, жер семирткичтердин жардамы менен 15 градустан жогорку жылуу жерде өсөт. Кайсы мезгилде болбосун жашыл болуп турат. Бир идиштен экинчисине көчүргөнгө болбойт. Жумасына бир ирет айланасын тазалап, топурагын жумшартып, суу куюп туруу керек. Декабрдан баштап ошо мөмөлөр башталып, азыр көрдүңөр эле мында эмеси түгөндү, бирок мындай жакшы кармай албады. Биз от жаккан жокпуз да былтыр. Бул тереңдикте жылуулук кармап турат. Буга постоянный минимум 20 градустун үстү болуш керек экен. Ошондо банан 12 ай дегенде мөмө берет экен да.
Мен эсептеп көрдім, жалбырак 21ден өткөндөн кийин ошо банан мөмөнө кармайт экен. Салыжан Закировдун короосунда банан эле эмес, тропикалык өсүмдүктөрдүн 20га жакын түрү өстүрүлөт. Бул күнөсканада 100гө жакын банан өсүмдүгү, ошондой эле цитрус өсүмдүктөрүнөн пальманын 5-6 түрү, ошондой эле киви өсүмдүгү, фундук жаңгагы, лимон, кофе жана араб курмасы өсөт. Күнөскана жапыс болгонуна байланыштуу багбан өтө чоң болуп кеткен банандарды кыркып турууга аргасыз. Бир көчөттүн жанына жылына 5-6дан балалап чыгып турат. Эми былтыр мулдан почти 2,5-2 метрге чейин өсүп кетти. Күз келип калды. Анан күзүндө биз кыйып салдык дагы. Ошо кыйып салып туруп, анан үстүн жаптык 2 кабат пленка кылып. Эми мурун ачык турганда күзүндө жапчу элек. Анан мен ойлойм, муну ошо бийик кылып туруп, биз кыйбаганыбызда мөмөнө жакшы берсе керек элек дейбиз. Ошо кыйып салгандан кийин чыккан мөмөлөр ошондой болду да. Где-то 7-8 банан ошо түйдү. Банандын жалбырагы 21 болгондо мөмө байлайт. Бул өсүмдүктүн мекени Малайзия болгону менен Кыргызстандын климатында да өстүрүүгө болот. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Эми эл аралык жаңылыктарга токтолобуз. Өткөн жумада Японияда күчү 7,3 балды түзгөн жер титирөө катталып, 40-40тан ашуун кишинин өмүрүн алды. Азыркы күндө урандылардын астында калган адамдарды куткаруу иштери уланууда. Ага катар метеорологдор жакынкы күндөрү силкинүү кайра кайталашы мүмкүн деп маалымат таратты. Мындай кабардан кийин бийлик кооптуу деп белгиленген аймактардан тургундарды көчүрө баштады. Япония бийлиги кайрадан жер титирөө катталышы мүмкүн деген маалыматтарга таянып, кооптуу аймактардан 250 миңге жакын тургундарды көчүрө баштады. Эскерте кетсек, өткөн жумада 2 ирет каттуу зилзала катталып, табият кырсыгынан 42 киши каза болгон. Кызыл Крест коомунун өкүлдөрү кырсыктан жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн кошумча дарыгерлер тобун жиберишти. Зилзаладан көптөгөн кыйроолор болуп, миңдеген кишилер жаракат алган. Учурда 11 киши дайынсыз болууда. Куткаруучулар алардын көпчүлүгү экинчи ирет катталган титирөөдө кабат болгон урандылардын астында калышкан деп болжолдошууда. Японияда бат-баттан жер титирөөлөр катталып турат. 2011-жылы 11 мартта күчү 9 балга жеткен силкинүү болуп, 15 миңге жакын киши каза болгон эле. Учурда өткөн жумада жүз берген кырсыктан кийинки куткаруу иштери уланууда. Белгилей кетсек, ошол эле убакта Эквадордо да каттуу жер титирөө болуп, 200дөн ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Анда силкинүүнүн күчү 7,8 балга жеткен. 1,5 миң киши жаракат алып, көпчүлүгү оор абалда калууда. Өткөн айда Туркия менен Евробиримдик деңиз аркылуу келген мигранттардын агымын токтотуу боюнча келишим түзүшкөн. Анда Туркия Сириядан чыккан качкындарды кабыл алып, Евробиримдик деңиз аркылуу Туркияга сүзүп келген мигранттарды артка кайтаруу пландары каралган. Сириялык качкындарга баш баанек берсе, Евросоюз Анкарага каржылык жактан колдоо көрсөтүүнү жана визасыз режим киргизүүнү убадалаган. Бирок анда каралган макулдашуулар аткарылбай да калышы мүмкүн. Анкара мигранттарды кабыл алуу боюнча Евробиримдик менен сүйлөшүлгөн келишимди аткарбайт. Эгерде Евросоюз июнь айына пландалган Анкарага визасыз режим киргизүү убадасын аткарбаса, бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Ахмет Давутоглу маалымат жыйында билдирди. Эске сала кетсек, өткөн айда Туркия Евробиримдик менен мигранттардын агымын токтотуу боюнча келишимге кол коюшкан эле. Анда Евросоюз Анкарага финансылык алмашууларды жана саясий артыкчылыктарды колдонууну убадалаган. Евробиримдик деңиз аркылуу Туркияга келген мигранттарды артка кайтарып, алардын ордуна Сириядан чыккан миңдеген качкындарды кабыл алууну суранган. Ага катар каржылык жактан колдоо көрсөтүү шарттары, визасыз режим киргизүү жана Анкаранын Евробиримдикке кошулуу процессин тездетүү пландары каралган. Bu konularda Мен баштагыдай эле июнь айына визасыз режим күчүнө кирет деген ишенимдемин. Эгерде ал болбосо, анда Туркия келишимине каралган макулдашууларды аткара албайт. Давутоглу Туркия берген убадаларын аткаруунун үстүндө иштеп жатат. Евробиримдиктин артка кайтуусуна эч негиз жок деп кошумчалады. Келишим мигранттарды Туркиядан Эгей деңизи аркылуу Европага баруудан кайтаруу үчүн түзүлгөн. Алар деңизге чыгып, түрдүү кырдаалдарда кырсыктап жатышат. Бирок депортациялоо башталганына карабай, мигранттардын агымы токтой элек.
Сиздер жарым саат бою ынтымакта назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Акылбек Орозматов алып бардым. Кийинки аптада жолугушканча саламатта калыңыздар.